эле свет жок. Күрпсайдын намынан ГЭС турат курулуу ушул жерде. А бизге свет тартылып барган эмес. Ошонун мемединен солнечный келип атат бизге. Убагында тартылып калбаган свет. Жерибизди, ата-бабабыз жашаган жерди таштап кете алган жокпуз. Ошол жерде очор-бочор болуп, балалуу чакал болуп отуруп калдык. Бардык кыйынчылыкка, жакшылыкка, жамандыкка көнүп калды. Балдар шаарда окуйт. Мектеп жок бизде. Мектеп жок бизде. Элдин саны аз. Аябай эле сүйүнүп атырк. Жок дегенде балдарыбыз кичине телевизор көрүп, өзүбүз эле телевизор көрүп, кичине жарык болсо, элге окшоп холодильникке этпетибизди сасытпай коюп деп ошого сүйүнүп атырк. Кызылбейит айылы, Күрпсай айылы деп жалпы жонунан 84 кожолук бар. Ошо Союз убагынан бери бул айылдарга электр энергия жетпей калганда өзүбүз дагы мына проектти жазып, Энерго холдинг компаниясы менен биргеликте ушундай ийгиликке жетиштик десек болот. Негизинен бүгүнкү келген ушу күн энергиясы менен иштөөчү аппараттардын жалпы саны 50 комплекти 50 кожолукка жетет. Каржыланып аткан тарап АБР, Азиатский банк развития деп АБР тарабынан каржыланууда. Жок, бул АБР тарабынан каржыланып атат. Бул элге бекер берилди. Бирок ошо 5 жылга жанагындай гарантия берилип, анан ар бир коюлган кожолуктан ошо айына жана 350 сомдон алууга макул болдук. Себеби ошо 5 жыл ичиндеги бир бузулган жерлерин оңдоп туруу, мынча сынган, бүлүнгөн алмаштырып туруу жагын ошо коюп аткан эле АБР өзү бүт көзөмөлгө алып турчу болуп атат. Буга чейин Кызылбейит айылында свет жок эле. Ошо күндүн нуру менен кичинекей жанагы кичинекейлерди иштетип жүрчүбүз. Бүгүнкү күндө мына көктөн тилегенибиз жерден табылып, Кызылбейит айылына күндүн нуру кубаты менен энергия алынган солнечный батарея келип отурат. Бүгүн абдан кубанычтабыз. Мына телевизор, санарип, холодильник иштеп тартат экен. Жакшы кубанычтабыз. Туура эле 350 сомдон төлөп, үйүбүз жарык, кечкисин үйдө отуруп тамак ичкенде жарык болуп, аябай жакшы шарттар болуп атат. Өкмөттөн, Кыргыз Республикасы өкмөтүнөн тиешелүү тапшырмалар болгон бул маселе боюнча. Аларды бардыгын тиешелүү улуттук энергия холдингдин тиешелүү кызматкерлери жана Кыргыз Республикасынын өнөр жай жана энергетика жана жер казынасы пайдалануу комитетинин тиешелүү адистери менен чогуу иликтеп кандай чечсек болот. Эң оптималдуу чечим ушул күн батареяларын орнотуу боюнча чечимди кабыл алдык. Буюрса бул туура чечим деп ойлойм. Азыр көрүп атасыңар, ушул АБРдин жардамы менен буюрса чечилип атат. Бул бир гана солнечный батареяны өзүн эле койбостон көрүп атасыздар, тиешелүү үй тиричилик техникаларын кошо берип атат, телевизор, холодильник, эң керектүү нерселерди. Бул чоң жардам деп ойлойм.